көйкөлө баскан кыз келиндер, спорт жаатында ийгилик жараткан чымыр денелүү мырзалар. Sport Awards жылдын эң мыкты спортчуларын сыйлоо аземи бул ири жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Абройлуу салтанатка айрымдары жол тандабас минип келишсе, башкалары өзгөчө унаа тандашкан. Улакчылар бул самалыкка жубайлары менен ат минип келишти. Кызыл килем үстүнөн басып өткөн айымдар жана мырзалар спорттогу жогорку жетишкендиктери менен элдин эсинде калган. Алардын бардыгы өткөн жылы эл аралык мелдештер, дүйнөлүк биринчиликтерде күч сынашып, байгелүү орундарды алгандар. Sport Awards салтанатында грек-рим күрөшү боюнча балбандар арасынан абройлуу сыйлык Акжол Махмудовго берилди. Көтөрүп чабуу ыкмалары менен таанылган балбан өткөн жылы чоңдор арасында Азия чемпиону болууга жетишти. Бул намга Жооман Шаршенбеков татыктуу болчу. Бул досум экөөбүз ковёрдун үстүндө эч качан соперник болгон эмеспиз. Ошон үчүн мен аябай эң кубанганым ошол. Еще раз поздравляем вас с этой победой и желаем успехов на грядущей Олимпиаде. Кстати, как подготовка к Олимпиаде? Олимпиадага Кудай буйрса даярдык башталган. Жакшы даярдалып келатабыз. Олимпиадага чейин Кудай буйрса да жакшы турнирлер бар. Чемпионат Азия, чемпионат мира. 2018-жылы кыргыз спортчуларын жылдыз кылган Индонезияда өткөн Азия оюндары болду. Анда кыргызстандык жөгүлүк Дарья Маслова 10 чакырымга чуркоо боюнча мелдеште алтын медалды багындырган. Sport Awards'тын алкагында Дарья Маслова менен Жоламан Шаршенбековго белгилүү спорт ишмери маркум Мурат Саралинов атындагы атайын сыйлык жана $1000 тапшырылды. Спортчулар үчүн алардар тараптан колдоо өтө маанилүү. Себеби биздин жараткан эмгегибизди эл баалап турса, мындан аркы жолубузга мыкты мотивация болот. Ал эми бул сыйлык үчүн рахмат, күтүүсүз болду. Мыкты спортчуларды сыйлоо улуттук оюндар, олимпиадалык оюндар жана спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча өткөрүлдү. Улуттук оюндар категориясында мыкты улакчы намы Ынтымак командасынан Сейитбек Анарбек уулуна берилди. Настроение жакшы буйрса. Жалпы спортсмендерди баалап, даңазалап, жылдын мыктысын жыл сайын аныктап келатышат. Мен ушул 2015-жылы бул Sport Awards'ка талапкер болгом. Буйрса быйыл да талапкер болот. Ал эми жылдын мыкты аргымагы деп Ынтымак командасынан Ахиллес аттуу тулпар таанылды. Эске сала кетсек, бул аргымак дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 2 жолу катышып, Астанадагы Көк Бөөрү чемпионатында жана башка өлкөдөгү ири мелдештерге чыгып, Көк Бөөрүнүн жылдызы болууга жетишкен. Команда мүчөлөрүнүн айтымында, Кыргызстанда бул күлүккө тең келе турган аргымак дээрлик жокко эсе. Иш-чарада мыкты машыктыруучу, мыкты теле берүү номинациялары боюнча дагы сыйлыктар тапшырылды. НТС спорт каналы спорттун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн сыйланды. Биз үчүн дагы абдан бүгүн кубанычтуу күндөрдүн бири. Мыктыларды эң биринчиден ушу мыктыларды табылган спортчулардын сыйлыктын ээлерин куттуктап кетебиз. Калган спортчуларыбызды айтып кетебиз. Кандай болгон учурда сиздерди жакшы көрөбүз. Алдыңкы спортчуларды аныктоону Sport Awards командасы менен Олимпиада комитети биргеликте колго алышкан. Ишкер Аскар Салымбековдун айтымында, Кыргызстанда спорт соңку жылдарга салыштырмалуу алдыга чоң секирик жасап, өнүгүү жолунда баратат. Спортчулар өлкө жана анын намысын коргоо үчүн бардык күч аракеттерин жумшашат. Мамлекет тараптан да аларга тийиштүү колдоолор көрсөтүлүш керек. Себеби бул алар үчүн өтө маанилүү. Бүгүнкү сыяктуу иш-чаралар аларды жеңишке шыктандырып турат. Улут сыймыктарына айланган спортчуларды сыйлоо аземине Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышып сөз сүйлөштү. Кесипкөйлүк, кайраттуулук жана жеңишке болгон ишеним биздин спортчуларга күчтүү атаандаштарды жеңип, 2018-жылы эң жакшы жыйынтык көрсөткөнгө жардам берди. Силердин ар бир жеңишиңер, медалиңар ата мекендик спорттун келечегин кеңдигин дагы бир жолу даңазалады. Биздин спортчуларыбыздын жеңиштеринин жана жетишкендиктеринин аркасы менен дүйнөнүн ар бурчунда Кыргызстандын желеги желбиреп, гимни ойнолууда. Жылдын мыкты спортчуларын сыйлоо Sport Awards салтанаты ушуну менен 5-рет өткөрүлүп жатат. Ал эми НТС телеканалы анын башкы медиа өнөктөшү. Иш-чара толугу менен келерки аптада НТС жана НТС спорт каналдарында көрсөтүлөт. Кайыр Жайлообекова, Диас Акимбаев, НТС.